Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул апта ичиндеги программабызда депутаттардын элеттеги жолугушууларына көбүрөөк басым жасамакчыбыз. Алгач кыскача таанышып алыңыздар. Төрага Дастанбек Жумабеков баштаган депутаттык делегация Ереван шаарындагы иш сапарынын алкагында бир катар иш-чараларга катышты. Көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Кыргыз эл баатыры Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгы белгиленди. Ал керек болсо бүгүнкү күндө дагы жогорку кеңештин депутаттарына да үлгү болуп, сабак бере тургандай из калтырып кеткен. Жогорку кеңеште Кыргыз СССРнын алгачкы жетекчиси Абдыкадыр Орозбековдун басып өткөн жолу эскерилди. Кыргыздын тарыхында Абдыкадыр Орозбеков гана биринчи спикер, биринчи премьер, биринчи президент. Аймактарды өнүктүрүүгө берилген акчалар ыраттуу жумшалбай жатабы? Баарын качественно жасасаңар, жеби акчанычы өзүңөргө присваивать этпей, баары бүтмөк. Ошол элдин акчасы, балдардын ден соолугу. Артында көөнөргүс из калтырган улуу инсан Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгына арналган иш-чара Кыргыз улуттук филармониясында болду. Салтанатка өлкө президенти, жогорку кеңештин төрагасы баш болгон интеллигенция өкүлдөрү катышты. Мамлекет эл үчүн албан иштерди аткарууга жетишкен кемеңгер журт атасынын 100 жылдыгына арналган иш-чара туурасында кабарчыбыз айтып берет. Ким болду? Белгилүү мамлекеттик ишмер Кыргыз Республикасынын баатыры Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгын мамлекеттик деңгээлде белгилөө боюнча өлкө башчысынын атайын жарлыгы чыккан. Ага ылайык республика аймагында бир катар иштер аткарылып, улуу инсандын ишмердигин даңазалаган илимий практикалык конференциялар уюштурулду. Турдакун Усубалиев совет доорунда кыргыз элин бийиктикке жетелеген, тарыхты өзгөрткөн чыгаан инсан болгон. Анткени менен 25 жыл ичинде көптөгөн иштер жасалган эле. Турдакун Усубалиев өлкө жетекчилигинен кеткен соң коомдук иштер менен алектенип, 4 жыл бою архивдик материалдарды чогултуу менен иш алып барат. Андан соң Нарын райондук округунан жогорку советке депутаттыкка шайланган. Кийин 1993-2000 жылдардагы шайлоодо жогорку кеңештин эл өкүлдөр палатасында депутаттык кызматты аркалайт. Бул мыйзам долбоорун толук бышырып жеткен эмеспиз. Биз эки бөлүк палатада элек, бирок Турдак Усубалиевдин бир 3 жагдайын айтып кете алам. Биринчиден ал бир маселени көтөрөрдө 3 ай, 6 ай, 9 ай дыкат даярданчы. Бүт нерсени өзү жазчы. Ким эл өкүлү катары кызмат өтөйм десе, Турдакун Усубалиев сыяктуу популизмге белибей, иш жүзүндө кызмат өтөөнү ошол кишиден үйрөнүш керек. Дасыккан инсан жогорку кеңеште дагы эл үчүн пайдалуу сунуштары менен айырмаланып турган. Анын демилгелеген мыйзамдары жалпы улуттук кызыкчылыкты көздөп, өлкөнүн өнүгүшүнө багытталган. А кишинин дагы бир ошо республикалык деңгээлде элди бириктире турган чоң проектлердин бири бул темир жол дагы болчу да. Кара Кечеден Рыбачыга чейин темир жол куруп, биз өзүбүздүн экономиканын, өзүбүздүн элдин күчү менен курсак болот деген далилди дагы киши көтөрүп чыгып, тастыктап, ошонун проектлерин дагы бүтүрүп койду эле да бул киши. Мына ошол долбоор боюнча менин бир кээ бир пикирлерим бар. Усубалиев Кыргыз Республикасы өзүнүн жаратылыш ресурстарын натыйжалуу пайдалануусу керектигин алдан ала сезип, сууну товар катары сатуу боюнча мыйзам долбоорун сунуш кылган. Аны эл өкүлү Акылбек Жапаров экөө иштеп чыккан. Анан бир күнү Турдакун Усубалиевич айтып калды, Акылбек эми сен өзүң финансы, экономика тармагында жүргөндөн кийин биздин эң чоң байлыктарыбыздын бири, эң чоң ресурсубуз бул суу. Сууну сатсакпы деген ойду мыйзам катары тастыктап жазып чыкпайлыбы деген сунуш кылды. Анан 2001 жылы Турдакун Усубалиевич, анан мен автор болуп ошо суу жөнүндө мыйзам жазып чыктык да. Бирок ушуну айткандан кийин мен баягы бир 2 жуманын ичинде эле суунун вариантын, закондун вариантын жазып алып бара калсам эле, ана киши сурап калды, токто шашпа. Сен биринчи илим тармагы эмне деп атат? Академия наукта эмне деген изилдөөлөр бар экен, практикада жүзүндө кандай экен, бөлөк мамлекеттерде кандай болгон, анализдерди кылайлы деп анан ошо мыйзамдын үстүндө 7 айдан 9 айга чейин иштедик да. Улуу инсандын 100 жылдык мааракесине карата жалпы республика боюнча иш-чаралар уюштурулуп, Нарын шаарынын Борбордук аянтында эстелик орнотулду. Ал эми анын ысымын түбөлүк калтыруу боюнча Бишкек шаарындагы өкмөт үйүнүн алдындагы эски аянтка, Күрпсай кесине жана чүйөрөөнүндөгү бийик чокуга ат кыйгарылды.
Нарын шаарында да көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгы салтанаттуу белгиленди. Адегенде тарыхты өзгөрткөн тарыхый инсан деген аталыштагы илимий практикалык конференция өткөрүлүп, ысымы ыйгарылган борбордук аянтта кыргыз эл баатыры Турдакун Усубалиевдин айкели ачылды. Тарыхты өзгөрткөн тарыхый инсан деп аталат. Нарын мамлекеттик университети тарабынан уюштурулган тарыхты өзгөрткөн тарыхый инсан аттуу илимий практикалык конференция Жогорку Кеңештин депутаттары, белгилүү окумуштуулар, коомчулуктун өкүлчүлүгүнүн катышуусу менен өткөрүлдү. Улуу инсандын кыргыз мамлекетинин мамлекет катары түптөлүшүнө ополтоодо эмгек өтөгөнү туурасында кеңири сөз болду. Өмүрү Кыргызстанда болуп көрбөгөн машина куруу заводдорун эле мисал кылалычы. Машиностроительный заводдорду 40-ка жеткиздик. Башкасын айтпаганда да облустун губернатору Эмилбек Алымкуловдун сөзүндө белгиленген Нарын облусунун аймагындагы ири курулуштардын саны канча. Куланак, Онарча, Кажырты насостук станциялары, Орто Токой суу сактагычы, Ат башы кеси, эт сүт заводдору, тигүү фабрикалары жана башка бир катар келечектүү өндүрүш ишканалары курулган. Чынын айтканда Исхак Разаков менен Турдакун Усубалиевди бири-бирине карама-каршы койгон. Турдакун Усубалиевдин бейнесине көлөкө түшүргөн пикирлер пайда боло калып жүргөн. Исхак Разаковдун кызы өз интервьюсунда мына ушул маселе боюнча атасынын пикирин ачыкка чыгарган. Атамдан менин агам Турдакун Усубалиев жөнүндө сураганда, сизге каршы иш кылган адам бере деп сураганда, ал киши жок, мен Турдакун Усубалиевди өзүмдөн кийинки Кыргыз Республикасынын биринчи катчылыгына көргөзгөм, ал менин талапкерим деп сыймыктануу менен айтчы деп баса белгиледи. Конференциянын жүрүшүндө мамлекеттик ишмер, депутат, өз элинин патриоту катары Турдакун Усубалиевдин улуулугу, инсандык бийик сапаттары, талбаган эмгеги, келечекти көрө билген көсөмдүгү тарыхый фактылар менен ачып берилди. Табигый тазалыгы, эмгекчилдиги менен тарых жараткан залкар инсандын 100 жылдыгына арналган иш-чаранын экинчи бөлүгү Турдакун Усубалиевдин ысымы ыйгарылган Нарын шаарынын борбордук аянтында өткөрүлдү. Адегенде премьер-министр, Жогорку Кеңештин депутаттары, ардагерлер Турдакун Усубалиевдин айкелин ачып, гүл коюп таазим этишти. Эли жери үчүн эбегейсиз эмгек өтөгөн улуу инсандарды даңазалоо ыйык милдетибиз экенин белгилеген өлкөнүн премьер-министри Мухамбеткалый Абулгазиев нарындыктарды улуу инсандын 100 жылдыгы менен куттуктады. Кыргыз Республикасынын президентинин атынан жана өкмөттүн атынан мекенге теңир тоодой зор жана ак кызмат кылган улуу инсаныбыз Турдакун Усубалиевдин 100 жылдык мааракеси менен чын жүрөгүнөн куттуктайм. Турдакун Усубалиев жетектеген чейрек кылым ичинде Кыргызстан эл чарбасынын кайсыл гана тармагында болбосун зор ийгиликтерге жетишкен. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов Турдакун Усубалиевдин Фрунзе шаарынын куруудагы эмгегин бир сөз менен жеткире айтып, Турдакун Усубалиев Фрунзе шаарынын башкы архитектору деп айткан. Аталган иш-чара Турдакун Усубалиевдин өмүр жолунун урунттуу учурларын камтыган театралдаштырылган сцена менен коштолуп, өргүйлөр жаңырып, көрүнүктүү мамлекеттик ишмер, өмүрү өрнөк улуу инсандын 100 жылдыгы чоң салтанат менен белгиленди. Ереван шаарында Жаматтык коопсуздук келишими уюмунун парламенттик ассамблеясынын кеңешинин 12-чи пленардык жыйыны өттү. Жаматтык коопсуздук келишими уюмунун бул көчмө жыйынына төрага Дастанбек Жумабеков баштаган Кыргыз парламентинин делегациясы катышып келди. ЖКХга мүчө мамлекеттердин парламенттеринин башчылары отурумда коопсуздук чараларын күчөтүү боюнча ойлорун ортого салды. Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков өз сөзүндө ЖКХнун парламенттер аралык отурумдарынын маанилүүлүгүнө токтолуп, мындай аянт коопсуздук боюнча кызматташтыкты өнүктүрүүнүн уникалдуу мүмкүнчүлүгү болуп эсептелет деди. Өткөн жылы Кыргызстан ЖКХга төрагалык кылган мезгилде коюлган максаттар ийгиликтүү ишке ашканын айтып өттү. Кыргызстандын сунушу менен заманбап чакырыктарга жана коркунучтарга каршы туруу, саясаттан тышкары кызматташтыкты бекемдөө, кризистик кырдаалдарды жоюу жаатындагы мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү менен
аскердик экономикалык алакаларды арттыруу маселелери ЖККнун ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктуу багыттары болгонун белгиледи. Жыйындын күн тартибинде ассамблеянын төрагасын шайлоо маселеси да каралып, төрага Дастамбек Жумабеков ЖКК парламенттик ассамблеясынын төрагалыгына Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володинди кайрадан шайлоону сунуштады. Совет парламентской ассамблеи ОДКБ обсудил данный вопрос и единогласно предложил 12-му пленарному заседанию для избрания на пост председателя парламентской ассамблеи ОДКБ на очередной период кандидатуру Володина Вячеслава Викторовича. Ошондой эле парламент спикерлери Армениянын премьер-министри Никол Пашинян менен жолугушту. Пашинян белгилегендей, коопсуздукту камсыздоодо ЖКК негизги ролду ойнойт. Азыр заман тез өзгөрүп жаткандыктан коркунучтардын мүнөзү дагы улам алмашууда. Андыктан уюм дагы жаңы коркунучтарга тынбай ылайыкташып турушу кажет деген ойлор айтылды. Өзүңүздөр билесиздер, былтыр ноябрь айында Казакстандан парламенттик ассамблеянын ОДКБ жетекчилиги Кыргызстанга өткөн. Кыргызстанда бул иштер боюнча көп иш-чаралар аткарылды. Бул терроризмге каршы, бул региондук экстремизмге каршы. Уюмга мүчө мамлекеттердин жетекчилери Ереванда өчпө сотко гүл чамбарларды коюу салтын жасады. Белгилей кетсек, жамааттык коопсуздук кызматташуу уюмуна Кыргызстан, Россия, Казакстан, Беларусь, Тажикстан жана Армения мүчө. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Аида Касымалиева менен депутат Сагындык Келдибаев Ош облусунун бир катар айылдарындагы шайлоочулары менен жолугушту. Алар ушул жылга карата республикалык бюджеттен аймактарды өнүктүрүүгө бөлүнгөн каражаттардын аткарылышы боюнча жеринде кабар алды. Ири суммадагы каражаттар бөлүнгөнү менен майнаптуу натыйжалуу иштер жасалбай акчалар сол чөнтөктөргө кетип жатканын эл өкүлдөрү сынга алды. Алгач эл өкүлдөрү Жалпакташ айыл өкмөтүндөгү Кысык алма айылына барып, жергиликтүүлөрдүн маселелерин угушту. Эл айылдын автожолуна бир кат асфальт төшөлгөнүн айтып, эми бул жолдун мөөнөтүнөн мурда керектен чыкпаш үчүн дагы бир кат асфальт төшөө зарылдыгын, ага 11 миллион сом керектигин эл өкүлүнүн астына коюшту. Алардын талабы 1 километр 200 метр жолду келерки жылдын бюджетине киргизүү болду. 1 километр баштап атасыңар, качан бүтөт? Бир слой менен эле баштай бересиңер да? Бир слойду бүтүрөбүз. Экинчи слойго акча келбей калса туруп калабы? Слойга киргизип беришиңиздер керек сиздер. Сиздерден суранабыз да. 2 слой болуп каралган да. Долбоор 2 слой. Акча бөлүнүп атат 4,5 миллион. Бир слойго эле. Бир слой. Аз дагы вакыт бар да. 2 слой басканга бизде. Ал эми бул Курбуташ айылындагы көпүрө 2017-жылы сел каптап, аталган көпүрө жарактан чыгып калган. Деги эле Өзгөн району боюнча кырсыктан жабыркагандарды калыбына келтирүү боюнча 100 миллион сом бөлүнгөн. 30 миллион бул жака кеткен дейт, бул жака кеткен. Никто не виноват, эчтеке жасалган эмес. А эми жасайын десеңер, дагы бирисин чечип бергиле дейсиңер. Эл өкүлдөрү элдин койгон талаптарын мамлекет колдон келишинче көзөмөлгө алып жатканын белгилеп, шайлоочулардын көйгөйлөрүн көпүрө маселесин чечүүнү аткаруу бийлигине табыштады. Чечип айткыла, мына сурокту мынаны бүтүрүп беребиз деп. Бир нерсеге келгиле, эмнеге иштеп атасыңар аны? Силер эмнеге айлык алып атасыңар да? Эмнеге кызмат кылып атасыңар? Чечип бергиле. Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Ынтымак айылынын тургундары ичүүчү сууга муктаж. Азыр проект боюнча бүт текшере турган болсо комиссионный өзүңүздөр калп чогулуп чыгасыз. Жок, калп чогулбойм мен. Турба бекитилип атканда, көмүлүп атканда биринчи подушка кум төгүлүш керек турабы? Үстүнө сыра шагылтып, ошонун кесепетинен аз тешилип атат, бүтчүрчү. Эми таш арганда эле, кээ бир кырдуу жер тийди, кээ бир ошон үчүн үстүнөн подушка ташташыңыз керек эле. Проект боюнча. Топурак таштадык э? Топурак таштаган жоксуз. Үстүнө эле шагыл таштап койгонсуз. Бул Ынтымак айылынын тургундары. Өзгөндөгү табигый кырсыктан улам көчүрүлүп келгендер. Жергиликтүү тургундар бир катар атка минелерди сындап, жогорку кеңештин депутаттары келерин угуп, суу чыгара коюшканын айтышты. Сиз айткандай бирөө келердин астына звонок кече жандырып коелу десек, булар жандыртпайт да. Балдарыма тоскоолу, жандырып коелу. Жок, жандырбайсыңар дейт. Муну ушунуга келип калды да булар. Жок, силер ал чоңдор келгенде эле жандырайбыз, жандырып кое беребизби дедиле, жандырып туруңуз. Суу бериш керек экен. Десе мына кадыр эке турабы? Жок, жандырбай 2 күндөн кийин жандырып берди. Ачыш керек дагы турбалардын жарылган жерин баардыгын алмаштырасызбы? Же башка турба коесузбу? Потому что, конечно, көп кетип атат электр энергиясы. Суу жарып кетет да тешилген, жарылган жерлерден. Баарын ачыш керек дагы турбаны кайрадан коюш керек. Эң жакшы выход. Болбосо анда соттошуп, прокуратурага өмүр бою жүрө бересиз, эртишип.
Аталган аймакка суу чыгаруу үчүн насостук жабдуулар үчүн мамлекеттик бюджеттен 35 миллион сом бөлүнгөн. Алар жыл айланбай керектен чыгып, эл кайра эле таза суусуз калышкан. Төраганын орун басары Аида Касымалиева жогорудагыдай элдин муктаждыктарын чечүүгө каралган каражаттар сол чөнтөгө кетип, натыйжасыз, ыраатсыз пайдаланылып жаткандыгына нааразылыгын айтып, аткаруу бийлигинин өкүлдөрүнө катуу эскертүү берди. Баарын качественно жасасаңар, жебей акчанычы өзүңөргө присваивать этпей, баары бүтмөк, ошол элдин акчасы, балдардын ден соолугу. Кысык Алма орто мектебинин абалында жеринде көрүштү. Мектеп директору Жолборсбек Ташиевдин айтымында мектептин курулуш иштери 2014-жылы башталган. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушул жылдын жаз айында эл өкүлү Аида Касымалиева менен келип, Жалпакташ айылында мектеп тууралуу сиздерге айтып бергенбиз. Анда чатыры жабыла элек, бул жагын баарын суу каптаган болчу. Азыр мектеп эл өкүлдөрүнүн колдоосу менен чатыры жабылып, иштер акырындап бүтүүдө. Жалпы сметалык баасы 32 миллион 700 миң сомго бааланып, депутат Аида Касымалиеванын көмөгү менен буга чейин 18 миллион сом, быйыл 3 миллион бөлүнүп берилген. Дагы ишти толугу менен бүтүрүүгө 15 миллион сом керектелмекчи. 16 миллионду бөлдүрбөсөк дагы 10 миллион бөлдүрсөк, бирок 2020 бүтүш керек да. 2020 бүтүш керек бирок. Бул мектеп бүтүш керек 2020. Мына 2019 3 миллион аз бөлүнүп калды да. Маданият үйүнө депутаттар менен жолугушууга чогулган айыл тургундары жол, мектептердин курулуштары, айылдардагы таза суунун тартыштыгы боюнча көйгөйлөрдү козгошту. Жалаң гана менчик машиналары менен барып келебиз. Барып келгенде дагы биздин жолдо эгерде көргөн болсоңуздар, бир машина 3 жылдан ашык чыдабайт. 3 жылда машинаны жаңылап туруш керек. Эми негизинен элдин бардыгында Жалпакташ айыл округу боюнча эң эле суранганыбыз жолду карап берсеңиздер. Мына азыр суу бала чагабыз баары суу издеп эле пилагын челегин көтөрүп талаалап кеткен. Тууган уруктар башкалар деле келбей калды бизге. Кой сууңар жок экен, эмнеге барабыз деп. Андан соң эл өкүлү Куршап айылындагы жаш үй бүлөдө төрөлгөн 3 эмден кабар алды. Ымыркайларга ден соолук жана жаркын келечек каалады. Көрүп жардам болсо болот эле негизичи, мамлекеттенчи. Эми бактылуу болсун балдар. Силер бар экенсиңер, өстүрүп алсаңыздар, ошол бакыт эл аман болсо, эл арасында биз аман болобуз балдар, келечек. Жолугушуулардан соң вице-спикер Аида Касымалиева шайлоочулар менен жолугушуу аптасы маалымат жана басма сөз күнүнө карата дал келгендиктен Ош шаарында жалпыга маалымдоо каражаттарын өкүлдөрүн куттуктады. Кайда барбасаңар, кайсы жакта иштебесеңер, мен ойлойм, журналистика дайыма фундамент болуп берет да. Ошол текстти жаза билүү, адамдардын тагдырына кызыгуу, бир нерсени издеп, патриот болуу. Мисалы үчүн мындай сын айтып атканда деле ошол адам патриот да. Ошол күйгөнүнөн айтат, ошол оңолуп кетсин деп айтат. Жамандык каалаганынан айтпайт журналистчи. Мен силерге ошондой жакшылыктарды каалайм. Шайлоочулар менен жолугушуу жумалыгынын алкагында эл өкүлү Айнур Алтыбаевадагы Кара Суу районунун тургундарынан кабар алды. Жергиликтүүлөр жер, таза суу, курулушу бүтпөгөн мектептер, пенсиялуу, сындуу жана башка райондо топтолуп калган социалдык экономикалык маселелерди көтөрүп, аларды чечүүгө депутаттан көмөк сурады. Эл өкүлү менен жолугуп жүрөкөйгөн көйгөйлөрүн айтуу үчүн тургундар ар башка айылдардан чогулушкан. Суроолорго жооп берүү үчүн өкмөт өкүлдөрү дагы депутат менен кошо барды. Кара Суу өлкөдөгү калкы эң көп жана жыш жайгашкан район болгондуктан жер тилкеси маселеси курч турат. Айылда эң чечилбеген көйгөйлүү маселе да бул бардыгында. Мал жер участка чек боюнча бир кичине маалымат берип өткөрсөңүздөр кандай болот дейм да. Азыр суулуу жерге мораторий жарыяланган, билесиңерби? Калимден жер жок. Ошол байрактан берет dedi. Байракы жерден азыр сүйлөшүп атат. Документтер даяр калды, азыр жакында чечилип коюш керек Кудай кааласа. Эл өкүлү Айнур Алтыбаева Кара Суу шаарында таза суу жана саркынды суу боюнча долбоор жүзөгө ашкан соң элди жайгаштыруу маселеси чечилет деп баса белгиледи. Кара Сууга саркындуу суу тутумун жасоого акча каражаты каралган. Акча даяр, проект боюнча иштелүүсү, суу маселеси, таза суу маселеси жана канализация маселеси Кара Сууда эң көйгөйлүү деп ойлойм. Кара Суу чоң шаарга айланды, көп этаж, көп кабаттуу үйлөрдү салганга мына строительный компаниялар да даяр. Макамы аныкталбаган айрым айылдарда пенсияга чыгууда көйгөйлөр болуп жатканы айтылды. 2000 метрден жогорку айылдарга жеңилдетилген пенсия төлөнөт да.
Ушул биздин көйгөйүбүз ушул болгон эле жогорку кеңештин токтомунда Сүттүү булак деп кирип калганына байланыштуу. Ушул жеңилдетилген пенсиядан токтоп турат. Ошондой эле жергиликтүүлөр Кара Сууда курулушу бүтпөгөн мектептерди атап, алар качан аягына чыгат деген суроолорду берди. Депутат биринчи кезекте курулушу көп жылга созулуп кеткен имараттарды куруу приоритет болуп жатканын белгиледи. Жолугушууда суроо жооптордон улам эл өкүлү элдин чыныгы муктаждыктарын аныктап алып, жаңы жылдын бюджетине кийирүү аракетин жасаарын билдирди. Бала бакчалар, мына мектептер, суу маселеси, жер маселеси деп мына бүгүн азыр талкууладык. Мен ойлойм ушу элдин оозунан көйгөнү укканы туура болот. Ошон үчүн мына азыр мындай мен үчүн 2020 жылдын республикалык бюджет Кара Суу районунан кандай объектке киргизгенге мага ачык айкын болуп калды. Приоритет ошолорду мен киргизгенге аракет кылам. Эл менен жолугушуу жумалыгынын алкагында депутат Кара Суу районундагы бир катар социалдык объекттерди дагы кыдырып чыгып, андагы маселелердин чечилишин көзөмөлгө ала турган болду. Депутат Бакирдин Субанбеков Жайыл районунун жашоочуларына аткарылып жаткан иштер боюнча маалымат берди. Анда буга чейинки негизги көйгөй катары айтылып келген таза суу маселеси талкууланып, 4 айылга суу кире тургандыгы айтылды. Бүгүнкү күндө Союз малында коюлган таза суу түтүктөрү жарактан чыгып, айыл ичине суу жеткиликтүү берилбей келет. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Депутат калкты таза суу менен камсыздоо боюнча агенттиктин өкүлдөрүн ала барган. Эл менен жолугушкан тармактык мекеменин кызматкерлери айылдарга суу кийирүү боюнча маалымат беришти. Сосновка айылы, Бөксө жол, Бекитай, Кайрма 4 айыл программага кирди. Кудай буйрса убакыт керек, 1,5 жыл, 2 жыл. Ар бир үй бүлөдө кудай буйрса таза суу болот. Бекитай, Бөксө жол, Кайрма жана Сосновка айылдарынын тургундары таза суу ичүүдө кыйналып келишкенин жашырган жок. Алар кара балта суусунан тазаланбаган, инфекция жана бактерияга каршы иштер жүргүзүлбөгөн сууну таза суу катары колдонуп келишет. Жарым күн бир жак айыл ичет, жарым күн башка жака берип турат. Ошондо мисалы 5-6 сааттан эле ичип калып атабыз. Мисалы мен турган жерден эртең менен 11ден баштап 5-6га чейин келет. Болду, андан нары айылга өткөрөт. Биз уже түнү менен суу көрбөйбүз, запас алып коебуз. 2002-2009 жылдары аталган айылдарды ичүүчү жана таза суу менен камсыздоо үчүн атайын таза суу долбоору ишке ашырылган. Бирок подрядчиктер тарабынан куруу монтаждык иштер толук эмес жана сапатсыз аткарылгандыгына байланыштуу жашоочулар таза сууга жетпей калышкан. Ал убакта жана темир турбалар коюлган, асбестовый коюлган, алар чирип калды. Биз азыркы заман уже башка заман, азыр бүт полиэтилен турбаларды коюп атат. Полиэтилен турба 50 жыл, 100 жылга жетет деп атат. Кудай буйруп жакшы жумуш болуп, жакшынакай сапатта куруп алсак, кудай буйруса 100 жыл иштетсе болот деп ойлойм да. 2016 жылы Жайыл районунун айылдарын таза суу менен камсыздоо боюнча иш аракеттер башталып, бир катар мыйзамдар талкууланган. Натыйжада алгачкы иштер башталып жатат. Мына ушул 2 ай, 3-4 айлык чечилип калса, кудай буйруса, суу бул адамдын өмүрү. Суу бул адамдын жашоосу. Суусуз мисалы адамдын жашоосу болбойт. Ошондуктан мен айтайын дегеним, кудай буйруса суу чыгып калса, мына силердин өмүр корууда. Эске салсак, президенттин демилгеси менен 2024 жылга чейин өлкөнүн баардык айылдарын таза суу менен камсыздоо иштери тапшырылган. Өзүнүңүздү мамлекеттик органдарга парламент аркылуу жеткирсеңиз болот. Арыздаттануу, кайрылууларды жогорку кеңештин депутаттарына жана төрагага жолдой аласыз. Алар өз кезегинде аткаруу бийлигиндеги тиешелүү органдарга тапшырма беришет. Жогорку кеңештин депутатынын жеке кабыл алуусуна жазылып, эл өкүлдөрүнүн жерлерде шайлоочулар менен өткөргөн жолугушууларына да катышсаңыз болот. Ошондой эле кат жазыңыз. Ал үчүн ашыкча убарасы жок эле. Каттар маймылча кеңеш чекит KG дарегине электрондук кат жазуу жетиштүү. Ал расмий түрдө катталат. Ошондой эле кеңеш чекит KG сайтына кирип, ар бир депутаттын жана төраганын расмий баракчасына баш баксаңыз болот. Депутаттар ар бирибиздин кызыкчылыкты коргойт. Кайрадан апта ичиндеги парламентте болгон жаңылыктарга кезек берсек,
Депутаттар Жыргалбек Турускулов менен Табалды Тиллаев Баткен облусунун жергиликтүү кеңешинин депутаттарын кабыл алды. Баарлашууда коноктор Баткен облусундагы чек арага чектеш айылдарда мектеп, жол, таза суу сыяктуу социалдык маселелер четинен чечилип, курулуш иштери жүрүп жатканын тизмектешти. Бирок аларды түйшөлткөн маселе чек ара көйгөйү болууда. Аталган аймактын атуулдары чек ара коомдук бирикмесин түзүп, чек арага жайгашкан айылдардын атынан чек ара маселелеринин чечилишине аракеттерди көрүп жатышканын айтып, бир катар көйгөйлөрдү ортого салышты. Мамлекеттик чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн комиссиясынын курамын карап чыгуу, ага мекенчил иш билги жана улуттук кызыкчылыкты көздөгөн адисти кошуу. Коомдук бирикменин өкүлдөрү Жогорку Кеңеш тарабынан 2013 жылы жана 2019 жылы Баткендеги чек ара окуяларына байланыштуу кабыл алынган токтомдор толук кандуу аткарылбай, тыкыр көзөмөлгө алынбай жатканын сынга алышты. Ошондой эле алар токтомдордо тизмектелген талаптарды белгилеп, бардык бийлик бутактарын чечкиндүү кадамдарды жасап, туура чечимдерди кабыл алууга чакырышты. Өкмөттү сиздер түптөп атасыздар, сиздер бекитип атасыздар. Ошо өзүңүздөр түптөгөн бекиткен өкмөттүн мүчөлөрүн алып келип алып туруп бирден комитетке чакырасыздарбы же эмне кыласыздар? Маселелерди мындай пункт кылып алып туруп бир кварталда бир эмес, керек болсо жума сайын. Себеби анткени коопсуздук маселеси биринчи орунда турат. Урматтуу туугандар, мейли анча-мынча ачка калып деле кое беребиз. Бюджет анча-мынча бешке жактардан жетпей калган акчаларды мейли аларды көз жұмып деле кое беребиз. Бирок чек ара маселеси мамлекеттүүлүк үчүн, Кыргыз мамлекеттүүлүк үчүн эң приоритеттүү маселе да. Аткаруу бийлиги алдында түзүлгөн делимитация жана демаркация боюнча комиссиянын курамында чек ара шартын, тоо ташын жакшы билген патриот адистер келишин дагы талап кылышты. Мисалы үчүн сизди койбойбу, мисалы үчүн сиз элекүүлүсүз, сиз барып туруп ушундай неме болуп туруп ошол комитеттин төрагасы кылса электр чек ара деген бул өтө маанилүү маселе бул. Бул нерсени сиз фракция лидери катары ушуну сунуштама берип, ушундай түшүнүктүү депутаттарды комитетке коюш керек да. Фракция лидери Жыргалбек Турускулов Баткендеги чечилбеген чек ара көйгөйлөрү боюнча парламентте ачык дагы жабык талкуулар жүрүп келгендигин, чек аралардын сакталышы үчүн жергиликтүү элге бардык шарттар түзүү зарылдыгын айтып, ушул тапта республикалык бюджеттин долбоору каралып жатканда Баткендиктердин койгон талаптары дагы эске алынарын билдирди. Комитеттен өтсө, палатага келгенде биз муну маселени кабыргасынан коюп, эмне үчүн деп көбүрөөк мындан да көп акча 2019-2018-ге караганда көбүрөөк акчаны биз жумшашыбыз керек деп биз талап кылабыз. Аны ойлойм өзгөртүүгө алып келебиз депчи. Калыс сөзүбүздү айтышыбыз керек да, Баткен облусуга чоң иштер жүргүзүлүп атат. Урматтуу депутаттар, мына жергиликтүү урматтуу мекендештер, мына мектептердин ачылышы, жолдордун курулушу, таза суудун курулушу, крупный проекттер, мына Исфана шаарыныкы биринчи негизги макулдашуу өттү, азыр ратификацияга келип атат жакынкы арада. Орунбайга 4 миллион евродон ашык. Исфанадан башка айылдарда бүт максат арка жолу, шайыр асфальт кетип атат, көрдүңөр да. Ошону до конца жеткизүү боюнча. Жогорку Кеңеште тарыхта өчпөс орду бар инсандын өмүр таржымалына арналган иш-чара болду. Абдыкадыр Орозбеков Кыргыз СССРнын биринчи уюштуруу курултайынын биринчи спикери болгон. Ошол мезгилдеги аты башкача аталса дагы бүгүнкү түшүнүк менен биринчи премьер-министр президент кызматтарын аркалаган. Мындан сырткары Кыргыз СССРнын алгачкы конституциясын иштеп чыгууга катышып, анын мезгилинде араб арибинен латын тамгасына өтүү маселеси чечилген. Абдыкадыр Орозбеков адилеттик менен мекенчиликти бийик тутуп, баштаган ишинин өтөөсүнө чыкканда адатка айланткан арубак улуттук кызыкчылык, журттун эркиндиги үчүн күрөшкөн. Болоттой курч, эрктөө кыргыз уулу азыркы эгемен мамлекеттин пайдубалын түптөөгө зор салым кошкон ишмерекенин төрага Дастамбек Жумабеков белгиледи. Өткөн кылымдын алгачкы жылдарынан тарта Абдыкадыр Орозбеков Кыргызстандын коомдук саясий турмушуна жигердүү аралашып, жаңы дойруга кадам шилтеген жаш өлкөнүн өнүгүшүнө зарыл болгон өрнөктүү жумуштарды жасаган. 1920 жылдары айылында райондук революциячыл комитеттерди башкарып, кийинчерээк Ош округдук эмгекчилер кеңешинин жер бөлүмүн жетектеген. Иш билги, дилгирлигинин арты менен 1925 жылдын 31 мартында Кара Кыргыз автономиялуу облусунун аткаруу комитетинин алгачкы төрагасы болуп шайланып, азыркы көз караштан алганда биринчи мамлекет башчысы катары өз кызматына киришкен. Ошол кездеги Орто Азия өлкөлөрүнүн ичинен акыркылардан болуп, өзүнчө мамлекеттүүлүккө жетип, Кара Кыргыз автономиялуу облусу түзүлдү. 1925 жылдын 31 мартында
Кыргыз жаңы түзүлгөн Кара Кыргыз автономиялык облусунун аткаруу комитетинин төрагасы болуп шайланды. Кыргыз автономиялык республикасы, Кыргыз Советтик социалисттик республикасынын төрагасы болуп иштеп келди. Депутат Каныбек Иманалиев Абдыкадыр Орозбековдун аты биринчи жети тарыхый окуяга байланыштуу экенин тизмектеп берди. Бул биринчи спикер, биринчи уюштуруу курултайынын төрагасы болгон. Кыргыздын тарыхында Абдыкадыр Орозбеков гана биринчи спикер, биринчи премьер, биринчи президент болған. Андан кийин аткаруу комиссиясынын төрагасы болгон. 36-жылы биз АССР болгондо биринчи жетекчиси Абдыкадыр Орозбеков болгон. Эгерде келечекте Кыргыздын улуттук валютасына адамдын элесин түшүрүш керек болсо, сөз жок Абдыкадыр Орозбековдун жана Жусуп Абдырахмановдун элеси калыш керек деп ойлойм. Бул өзүбүздү өзүбүз сыйлаганыбыз. Дагы биринчи Конституцияны иштөөгө катышкан. Биринчи рет Абдыкадыр Орозбек иштеп турганда биз араб алфавитинен латын алфавитине өткөнбүз. Ошондо бул киши 12 жыл бийликте турганда, эгерде биз 17-жылы 1% кыргыздар билимдүү болсок, 20 жылдан кийин кыргыздар 67% билимдүү болгонбуз. Коомдук ишмер улуу инсандын 130 жылдыгын республикалык деңгээлде өткөрүүнүн мааниси өтө терең экенин баса белгилеп, бул иш-чаралар тарыхта кала тургандыгына токтолду. Ушул эле чогулуш менин оюмча тарыхта кала турган чогулуштардын бири болот. Урматтуу төрага, рахмат сизге ушундай жыйынды чогултуп өткөрүп атканыңызга. Жакында эле айылында төрөлүп чоңойгон айылында кажамдайжа чоң чогулуш болду. Менин оюмча ошол чогулуштагы биздин тарыхыбыздагы окуялардын, чоң окуялардын бири деп ойлоймун. Белгилей кетсек, жогорку кеңеште депутаттардын, өкмөт өкүлдөрүнүн жана бир катар коомдук саясий ишмерлердин катышуусунда белгилүү мамлекеттик жана коомдук саясий ишмер Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдыгына арналган илимий тажрыйбалык конференция өттү. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамга үстүбүздөгү жылдын июнь айында депутаттар тарабынан өзгөртүү толуктоолор киргизилген. Бул боюнча 6 айдын ичинде Финансы министрлиги баш болгон тиешелүү мамлекеттик органдар мыйзамдын иштеп кетүүсүн шарттай турган токтомдор менен жоболорун иштеп чыгууга тийиш болчу. Бирок бул жагдайдан алганда эскини эңсеп иштин жылуусуна мүчөлүштүк жаратуу аракеттери да бар. Нарушений в этой области, конечно, очень много. Ошондон улам мыйзамдын аткарылышы боюнча бул багытта түздөн түз иштеп жаткан адистерди, эксперттерди, тиешелүү адамдарды чакыруу менен жыйын өткөрүлдү. Азыр деле көзөмөлдөө органдары үнөмдөөгө басым жасап жатканы айтылды. Мы хотим покупать качественные товары, работы, услуги, но, соответственно, вот это принцип экономичности, что у нас в статье закона стоит, все-таки больше надзорные органы в отношении нас это применяет. Азыр баасы көрүнбөйт. Сиздерге ошон үчүн качествосы келет. Сиз ошо качествосын караңыз. Баардык жаңы карап чыгыңыз. Сизге азыр баасы жөнүндө сизге маселе коюлбайт. Эгер сиз качествосын сиз ойлогудай өткөзүп алсаңыз, экинчи этапка ошол компаниялар өткөзгүлө. Сизге ылайыкташтырган качествосы сиз каалаган требованияларга дал келсе. Андан кийин гана биз экинчи этапта эмне үчүн акчасын ачып атабыз? Ошо экинчи этапта акча ачылганда анан арзан бергенди утутпайбы? Эгерде сиз башынан эле качествосуна туура келбеген компанияларды өткөзүп алсаңыз экинчи этапка, анда сиз өзүңүз жооп берип атпайсызбы? Эки пакеттүү тендерге макул болгусу келбегендер да жок эмес. Двухпакетный способ, это мое, конечно, личное мнение, она не соответствует статью 1 закона. Публичность, открытость. Потому что цифры нету. Тендерге катышкандардын акчасын которуп берүүгө келгенде маселе жаралган учурлар бар. Акчабыз которулбай атат, качан бересиңер десек, бирдеме үмүт өтөт да. Акчаны эмнеге которбойсуңуз? Баягы эле глава 5 законго такайт. Бизде финансирование жок. 5-главаны өзгөртүш керек. Финансированияга четкий дата коюш керек да. 10 күндө төлөп беребиз, 1 айда төлөп беребиз, 1 жылда төлөп беребиз. Анан ал ошол койгон нерсеси бүт организацияга бирдей болуш керек да. Мисалы 1 ай деп жазып коюп туруп, бирөөгө 5 күндөн которбойсо, ал дагы нарушение катары саналыш керек да. Кабыл алынган мыйзамдын эң негизги максаттарынын бири коррупциялык элементтерди жоюу болгон. Эң негизги багыт биз ошол жакта коррупциялык схемаларды жоюу боюнча, ошолорго бөгөт коюу боюнча атайын иштеп чыктык эле. Ал жерде бир 10 атайын схемаларды алдын ала чыгарып, ошолордун баарына бөгөт кою максатына койдук.
ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо мыйзамдын дагы бир өзгөчөлүгү десек болот. Биздин азыркы учурда Кыргызстаныбызда ата мекендик ишканаларга жардам берүү максатында ошол биздин завод фабрикалар туруп калган завод фабрикаларыбыздын кайра иштеп кетүү максатында ошолорду реабилитация кылуу максатында дагы биз жылына 70 миллиард сомду сыртка кетирет экенбиз. Ошону жок дегенде бир 30 миллиардын өзүбүздүн ишканаларыбызга алып калалы деген максатта дагы ушуну өзгөртүүнү киргиздик. Аталган мыйзамда сатылып алынган товардын сапатына да маани берилип, айрым бир фирмалардын кызыкчылыгын коргоого бөгөт коюлуп, тендердин жыйынтыктарын жокко чыгаруу мүмкүнчүлүктөрү чектелген. Кыргызстан парламенттик өлкө болуу менен элдик бийликти орнотту. Эми тагдыр чечүүчү чечим кабыл алууда эл өкүлдөрүнүн ролу жогору. Парламент бардык мыйзамдарды кабыл алып, алардын толук кандуу иштеп аткарылышын көзөмөлдөп турат. Жогорку кеңеш бардык бийлик бутактарынын ортосундагы саясий тең салмактуулукту сактап турган күч. Парламент өкмөттү бекитип, анын ишин көзөмөлдөйт жана министрлер кабинетинин иши үчүн жоопкерчиликти алат. Парламент мамлекеттик бийликтин бардык органдарынын ишмердүүлүгүн тескейт. Күчтүү парламент, күчтүү өлкө. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков, Жогорку кеңеш төрагасы Дастанбек Жумабеков, премьер-министр Мухаммед-Калый Абылгазиев жана бир катар аткаруу бийлигинин өкүлдөрүнүн катышуусу менен Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө арналган иш-чара болуп өттү. Анын алкагында 1916 жылдагы жана саясий репрессиялардын курмандыктарына Чыңгыз Айтматов менен 2013 жылдагы апрель элдик революциясында каза болгондордун урматына арналып тургузулган мемориалдык комплекстерине гүл чамбарлар коюлду. Андан тышкары ата бабалардын арбактарына багышталып Куран окутулду. Депутат Жыргалбек Турускуловдун колдоосу менен Жумгал районунун Чаек айылында эс алуу жайы курулду. Бул идеяны эл өкүлү өзү демилгелеп, жергиликтүүлөргө жакшы шарт түзүү үчүн ишке ашырган. Салтанатка айыл эли, Нарын облусунун жетекчилери жана Жогорку кеңештин бир катар депутаттары күбө болушту. Мындай иш-чара президенттин жарлыгына ылайык аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына арналып, айыл инфраструктурасынын өсүшүнө чоң салым кошту. Белек баалуу эмес, сый баалуу деп ушу Жумгал жергесин сыйлап, ичи мекеним сыйлап ушундай эс алуучу борбор салып бердим. Кудай буйрса бул жана да сөзүмдө айтып кеттим. Муну менен токтолостон ушу жер дагы өркүндөтүп, жакшынакай дагы бир көркүнө келтирип, иш-чараны кыла берем. Жогорку кеңештин депутаты Гүлшат Асылбаева Сокулук районунда өткөн ички иштер органдарынын кызматкерлеринин кесиптик майрамы кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 95 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу жыйынга катышып, райондун милиция кызматкерлери менен ардагерлерди майрамы менен куттуктады. Депутат ички иштер органдарынын кызматкерлеринин каармандык эмгегинин натыйжасында жалпы өлкө аймагындагы коомчулук арасында туруктуулук менен коопсуздук сакталып турганын баса белгиледи. В этот день мы чествуем вас, людей, преданных своему долгу, профессионалов своего дела. Благодаря личному вкладу каждого сотрудника органов внутренних дел, вашему самоотверженному труду в нашем государстве, в наших городах, селах, на наших улицах сохраняется стабильность, безопасность. Мы всегда чувствуем защиту ваших сотрудников. От вашей компетентности, ответственности, принципиальности, профессионализма во многом зависит авторитет самого государства. Көрсөтүү Жогорку кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалып, сиздерге мен Жылдыз Жолдошбаева тааныштырдым. Кенен кабардар болууну кааласаңыздар кеңеш KG сайтына жана парламент радиосуна угууга чакырабыз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат, саламатта калыңыздар.